Өткөндө Ташиев жөнүндө ойлорумду айтсам, Ташиевдин богуна тең келесиңби, Ташиевдин кылганын бирөөнү кыла аласыңбы деп аябай сөгүштүр. Бул сөздөргө толук кошулам. Мен Ташиевдин богуна да тең келбейм, анын кылганын бирөөнү да кыла албайм. Менин ошондогу айткан сөзүмдүн төркүнүн түшүнбөй калыштыр, же болбосо кээ бир керектүү жерин угуп калгансыңар. Мен айткан элем. Мактасак, жамандыгын көрбөй, кемчилигин көрбөй, айга күнгө теңеп мактап, жамандасак, жакшылыгын көрбөй, жамандап ушундай эки жаат болбойлу дегенди айткым келип атат. Ташиев менен Жапаров бийликти алып, эки дос баягы аманатты алып, мамлекетти өнүгүү жолуна салып, Садыр Жапаров Ташиевке да ушундай бийликти берип, ошол бийлиги менен мамлекетти өнүктүргөнгө дагы чоң иштерди кылган. Ташиевдин эмгеги зор. Мен ошол сөзүмдүн баягы айтып келатып, ушул жерин аттап кеткен экем. Ошол Ташиев жөнүндө дагы ушул зор эмгектеринди айта кетейин деп ошол жери калып калыптыр. Камсыздуулук кылалы. Биз бирөөнү жамандасак, жакшылыгын көрбөй жамандайбыз, мактасак, жамандыгын көрбөй мактайбыз. Камчыбек Кыдыршаевдин тарапташтары дагы кемчилигин мойнуна алып, мактажуу жерин мактап, берки тараптагы ушул эки жаат болбой, мындай адилеттүү карайлы. Камчыбек Кыдыршаевдин да чоң эмгектери бар. Зор иштерди кылган. Ташиевдин эмгеги аябай зор. Бирок ушул дос бойдон турса жакшы болмок, эмки срокто дагы бир срок турса, мындан дагы өнүкмөк эмес белек деген өкүттө. Эки достун ынтымагы, элдин ынтымагы, эки достун ажырашы, элдин ажырашы болуп, ушундай бир карапайым эл өкүнүп турат. А саясий күчтөр экөөнүн урушунан пайда издеген атышат да. Эми жашоо экен, саясат экен, убакыт өтөт экен, баардыгы убактылуу экен, шайлоо келет. Ошо шайлоонун алдында баягы саясий күчтөр Кыргызстандагы орчундуу темаларды көтөрүп, анан ошол теманы чечкен киши болуп, герой болуп чыга келип, ушундай бир оюн бар. Карапайым эл аны түшүнбөй калабыз. Карапайым элге эки достун эки жака кетиши, карапайым элге эч бир мындай пайдасы жок да. Ушундай өкүттө, ушундай ниети бузулбай, ошол эле дос бойдон эле тура турбайт беле, ошол абсолюттук бийликти берди эле. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Президент чечпеген иштердин баарын Ташиев чечип атпады беле? Дагы эмне керек эле дегенде эмоционалдуу сүйлөгөм. Ошол мааниде айтылган сөз. Эми соцсеттерде эки жаат. Ташиевти жамандасаңар, баягы жакшы кылган иштерин дагы айта кетип туралы. Ташиевти макташ үчүн Садыр Жапаровду жамандап, Садыр Жапаровдун бийлигин макташ үчүн Ташиевти жамандап элди бөлүп албайлы деп атам. Ошол мааниде айтып аткан элем. Азыр эми баягы өнүгүү жолуна түштүк, абсолюттук түрдө идеалдуу баардык тарапка жага турган саясат жүрбөйт экен. Эми баягы ар тарапка мамлекет өнүгүшү үчүн любой тарапка жагымдуу болуш мүмкүн эмес экен. Бир тараптын кекирте кысылат. Райымга окшогондордун ушул сыяктуу чоң баягы Ташиев, Камчы Көлбаевди, мисалы үчүн коррупцияны, бандитизмди, жанагы чоң баягы Райымдыкындай окшогон коррупционный схемалардын баарын сындырды деп эл аябай ыраазы болуп отурганда, тетигинин баары чыгып атса, демек ал мамлекет үчүн эмес, өзү үчүн турбайбы бул кызыкчылыктын баары дегендей арам ой калып калып атпайбы? Бул жерде эл Садыр Жапаровду же Ташиевди ойлоп, эки жаат болбой биз мамлекетти ойлошубуз керек. Садыр Жапаров да келип кетет, Ташиев да келип кетет. Ошондон эл калат. Бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. Биз мамлекетти ойлошубуз керек. Азыр
чындыгында ар кандай темаларды көтөрүп, ар кандай козгоп, элди дүрбөтүп, ушундай бир темалар акырынан мындай саясий күчтөр тараптанбы, ушундай элдерге мындай козутуу темалар акырынан көтөрүлүп келатат. Анын башы карапайым эл түшүнбөшү мүмкүн, ушул чындыкты айтып атат деп түшүнүшүбүз мүмкүн. Бирок аягы баягы саясий күчтөр, баягы алардын саясатчылардын деми күчү элдин колдоосунда, элдин колдоосуна ээ болуш үчүн ушундай чындыктарды, акыйкаттарды, ушундай герой болуп чыгышып, ушундай темаларды козгоп башташат. Ошон үчүн баардыгыбыз калыстайлы, адилеттүү бололу. Бийликте тургандар, оппозиция болсоң, бийликтин эмнесин сындамаксың? Ошондой карасаңар өзүңөрдүн кемчилигиңер көрүнөт. Оппозициядагылар бийликте болсоңор эмне кылмаксыңар? Ушундай кыласак мында адилеттүү болот. Жөн эле чындыкты айтып атам деп эле какшанып эле, ушундай бир тараптуу эле, ушундай калганы бок жеп жүрөт. Мен эле красавчик, мен эле элди ойлоп атам деп эле баягы красавчик көрүнгөнгө аракет кылып, ар кандай темаларды сүйлөбөй, элди козутпай, мындай адилеттүү бололу дегенди айткым келип атат да. Ичиңерде кытмыр ой болуп туруп, анан элдин көзүнө красавчик көрүнгөнүңөр менен эл алданышыбыз мүмкүн, Кудайды алдай албайсыңар. Кудайды алдайм деп аракет кылып, баягы любой саясатчы болобу, любой тарапта ошондой ичиңерде кытмыр ой болсо, Аллах Тааланын жардамы келбейт. Убактылуу эле ушундай бир саясий оюнда, саясий бир пикке чыгышыңар мүмкүн, бирок берекеси болбойт. Ошондуктан карапайым элдин баягы немеси менен ойнобой, мындай саясатыңарда дагы өзүнүн эрежеси менен, өзүнүн тартиби менен адилеттүү, калыс, баягы от менен ойнобой дегендей кыргызча сөз бар го. Мындай адилеттүү бололу ар тараптан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Урматтуу кыргыз элим жана элдин гаранты болгон биздин президентибиз урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич. Садыр Нуркожоевич, сиздин өлкө боюнча жана түгүл түрмөлөрдүн ичинде дагы мыйзамдуулук сакталсын деген саясатыңыз эң туура. Бул саясатыңызга иним Алга Кылычев да түз көз карашта жана мыйзамдуу саясатыңызды колдойт. Бирок баамымда 27-чи жаза аткаруу мекемесинде иштеген кээ бир формачан кызматкерлер сиздин саясатыңызга каршы мыйзамдуулуктун орнотуунун ордуна мыйзамсыз иштерди кызмат абалынан пайдаланып жасашууда. Буга өтө көп нерселерди айтат элем. Эгер жеке кабыл алууңуз болсо, баарын төкпөй чачпай айтып берет элем. Убакыттын тардыгынан пайдаланып, мен сизге өзүмдүн иним Алга Кылычев жөнүндө гана айтып берейин. Мен 27-чи колонияда кой таш иши боюнча отурган Алга Кылычев инимдин ШИЗОдон чыккандан кийинки абалын билүүгө барып жолугуп келдим. Жолугушуу учурунда иним бизди аяп, жашырып карманса да, мен анын ден соолугунун абалы оорлоп баратканын көрдүм. Оозу кеберсип, бети колу бат-баттан чымырап, анемия этип, бүткүл денесин калтырак басып отурду. Бул кыйноонун азабынан жана кант диабети организмге өтө күчтүү терс таасирин тийгизип жатканынан кабар берет. Кант диабети менен ооругандар менин айтканымды жакшы түшүнүшөт. Андан сырткары чыканагы канталаган, колу сыйрылган, бет башында көк дактарды көрдүм. ШИЗОго камап, дарысын бербей, медициналык жардам көрсөтпөй кыйнап кармашканда сахары түшүп көтөрүлүп, кан басымы жогору болуп, эс үчүн жоготуп, жыгылганда жабыркаган. Иним Алга Кылычев 2 жолу инсульт алган, кант диабети, бронхиалдык астма,
жогорку кан басымы, боор сиросу жана башка оорулар менен жабыркап, таяк менен араң басып жүрөт. Ошол жактан медиктер дагы медконсилиум өткөрүшүп, справкасын дагы жазып беришкен. Справкага да карабай, кан басымы 180-200 болуп турса да, өз ара кеңешип алышып, кан басымын 140 деп калыпты жазышып, мыйзамды одоно бузуу менен ШИЗОго камашкан. Ал жактан дарысын беришпей, өзүн жаман сезип куласа дагы жардам бербей көрсөтүп чыгарышкан эмес. Качан гана адвокат барып, келинчеги айласын таппай тызылдап, тиешелүү жерлерге кайрылганда гана кыймылдашкан. Жогорку диагноздор менен эркиндикте үй шартында эле канчалаган адамдар зыян болууда. Ал эми түрмөдөгү адамды түрмөнүн ичиндеги түрмөгө камап, эч дары бербей, кулап калгыча жардам көрсөтпөй койгону бул түздөн түз адам өмүрүнө кол салгандык, адам укугун тебелегендик жана адамгерчиликтин жеткен чеги айбирсиздик. Энимдин өмүрү коркунучта. 27 мекемеде дагы Арапбаев Мелис деген капитан иштейт. Өзү тартипти көп бузган үчүн атуу ЛТРдин күзөт деген передачасынан чыгып жүргөн адам. Арапбаев Мелис кызматкер камакта жаткандарга өтө орой мамиле жасап, жакында эле ага түшкөн арыздарга соттолуучулардын арыздары каралып, ага эскертүү берилсе керек эле. Тургай жаза аткаруу мамлекет кызматынын жетекчилиги дагы кечирим сураган. Бул ага сабак болгон эмес. Кайра эле 15 күндөн кийин баягысын карматып, баарын оозго алгыс сөздөр менен ашатып, атүгүл майыптардан бери сөгүп сагып, аларды чуркатып, эң ыйык энеге чейин асылып мамиле жасаган. Анын шылтоосу силерге Алга Кылычевдин айынан ушундай мамиле болуп атат деп тукурат. Иним болсо болгону сөккөн мыйзамсыз деген сөз үчүн ШИЗОго түшүп отурат. Сахары, давлениясы көтөрүлүп, таякка жөнөнүп басып атса дагы ошого карабай ШИЗОго камашкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы болсо, бул маалымат массалык маалымат каражаттарына чыккандан кийин гана Алга Кылычев ички тартипти бузгандыгы үчүн камалды деп жалган маалымат беришти. Карга карганын көзүн чукпайт эмеспи? Эгер Алга Кылычев тартиби начар болсо, түрмөдө жатып президенттин саясатын колдоп, сынакка катышып, кыргыз элим деген ыргычын биринчи орун алмак эмес. Эгер Алга Кылычевдин тартиби начар болсо, 15 майда энелер күнүнө карата тартиптүү мыкты уулдардын катарынын бири болуп, 20дай эне бала жолуккан иш чарага катардагы аты чыкмак эмес. Мен инимди кичинесинен жакшы билем. Ал мыйзамсыз ак жерден түрмөдө жатса да, мыйзамды сактаган, элим жерим деп күйгөн, намысты бийик туткан кыргыз жигити. Алга Кылычев жөнүндө жалган калп маалыматтарды беришет жана бергилери келишет. Аны мен жакшы түшүнөм. Себеби ал бир гана чындыкты сүйлөйт. Аны каралоо менен өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин жапкылары келишет. Ошондуктан Алга Кылычевдин өмүрү коркунучта. Кээде мен 27 мекемеге барып кезек күтүп отурганда, канчалаган мыйзамсыз иштердин болуп аткандыгы жөнүндө, ошол жерде адам тагдырларынын талкаланып аткандыгы жөнүндө отурганда, ошо кезекте отургандардан угам, көрөм. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сиздин башыңыздан көп нерсе өткөн. Менин кайрылуумду түшүнөсүз. Эгер жеке кабыл алсаңыз да жакшы болот эле. Мен сизге көптөгөн маалыматтарды бермекмин. Сизден суранам,
Сиз өзүңүз ишенген гана кадрлардан түрмөлөргө жиберип, текшертип, маалымат алууңузду суранам. Дагы кайталайм, сиздин атүгүл түрмөдө да мыйзам болуш керек деген саясатыңызды Алга Кылычев толук колдойт. Бирок кээ бир кадрлар сиздин бул саясатыңызга каршы тымызын иш жүргүзүүдө. Сизден суранам, өзүңүз тыкыр көзөмөлгө алууңузду суранам. Бейкүнөө жаткан кээ бир адамдардын өмүрү сиздин гана колуңузда.